Байлык, ийгилик жана сүйүү хикаясы. Бир аял үйүнөн чыгып, 3 аксакал карыя үйүнүн тушунда олтурганын көрөт. Үчөө тең ага тааныш эмес болчу. Ошондой болсо да ал: "Мен сиздерди тааныбайм. Кыязы курсагыңыздар ач болсо керек. Кааласаңыздар үйгө кирип биз менен чогуу түштөнүп алыңыздар", дейт ал мээримдүү тиктеп. "Биз үйүңүзгө баарыбыз чогуу кирбейбиз", деп жооп беришти алар. Анын кандай себеби бар экенин билсем болобу? Карыялардын бири жанындагылардын ар биринин кезек менен тааныштырат. Мунун аты байлык, тегиники ийгилик, а меники болсо сүйүү. Эми үйүңүзгө кирип күйөөңүз менен кеңешип көрүңүзчү. Кимибизди чакырууну каалайт экенсиздер? Аял уккандарын күйөөсүнө төкпөй чачпай айтат. Күйөөсү аябай кубанып: "Эң сонун экен. Андай болсо байлыкты чакырбайлыбы? Үйгө кирип байлыкка бөлөсүн бизди", дейт. Аял күйөөсүнүн айтканына анчейин макул болбой: "Менин кымбаттуум, андан көрө ийгиликти эле чакырбайлыбы?" Бул сөздөрдү баштан аяк угуп турган кызы жакын келип: "Сүйүүнү чакырсак жакшы болбойбу?" деп жылмаят. "Ошондо көрөсүздөр, биздин үй сүйүүгө толот да калат". "Чын эле кызыбыздын кеңешин укпайлыбы?" деди күйөөсү аялына карап. Аялы дароо сыртка чыгып, катар олтурган 3 карыядан: "Араңыздарда сүйүү ким? Ал биздин үйгө кирип мейман болсун", дейт. Карыялардын бири ордунан туруп үйгө карай басат. Аңгыча берки экөө да ордуларынан туруп, жанагы карыянын артынан ээрчи жөнөшөт. Аял таң калып, байлык менен ийгиликке кайрылат. "Мен сүйүүнү эле чакырбадымбы? Эмне үчүн сиздер да кошо баратасыздар?" десе алар. "Эгер сиз байлыкты же ийгиликти гана чакырганыңызда, анда башкалары сыртта калып калмак. Бирок сиз сүйүүнү чакырдыңыз, ошондуктан ал каяка барбасын, биз аны ээрчип жүрөбүз". Рух. Рух үч күч, энергия, гармонияда болгондо пайда болот. Айрым адамдар: "Мен рухий жактан өсүп өнүгүп жатам. Мага акчанын эмне кереги бар? Материалдык жагы мени кызыктырбайт. Мен баарынан өйдөмүн", деп айтып калышат. Пайдубалсыз үй кантип курулсун? Мында деле ошол сыяктуу, эгер дене чың болбосо, рухий жактан кантип өнүгүү болсун? Биздин денебиз материалдык, анын өз талаптары бар. Биздин рухий дүйнөбүз, маанайыбыз өзүбүздүн 6 саныбыздын амандыгына көз каранды. Ошондуктан элдик даанышмандыкта таза денеде таза рух деп айтылган. Рухтун күчү сиз баарын терең ойлоп көрүп, конкреттүү чечим кабыл алганда билинет. Сиз жеңишке жетүүгө жана кандай гана тоскоолдуктар болбосун, жеңилбөөгө аракет кыласыз. Сиздин келечегиңиз дал мына ушул рухуңуздун күчүнө көз каранды. 4 ички энергия 4 тышкы энергиянын өзүнө тартат. Акча. Сиз көп акча иштеп таап жатканда, албетте өзүңүздү жакшы сезесиз. Өзүңүздү боорукермин деп эсептеп каласыз. Бирок адам эрки күчтүүлүктөн же эрки боштуктан да боорукер болорун эске алыш керек. Адамдарга байлык ар түрдүү таасир этет. Бирөө эгер чоң акча пайда болуп калса эле, башка адамдарды назарга илбей кекирейип калат. Саламдашканы да башкача болот, а түгүл кээде такыр саламдашпай да калат. Өзүнчө эле бай көтөрүп, элдерди үстүрттөн карайт. Кайрылгандарга иштен эч бошобой жатканын шылтоолойт. Кайсы бир жыйындар, чогулуштар жөнүндө айтат. Туугандары аны кандайдыр бир олуттуу маарекелерге чакырса барбай, каттоону токтотот. Ошондой эле эч нерсе жакпай кыйкымчыл болуп калат. Бир туруп ага тамак куюп берген идиш жакпайт. Бир туруп аны багып караганын канааттандырбайт. Анткени анын эрки алсыз. Эгер акчасы андан да көп болуп кетсе, өзүн өзү жоготуп, реалдуулуктан байланышын үзүп коет. Эрки боштук бардык жагынан көрүнөт. Сиз акча бөлүп сактап жатасызбы? Кимдир бирөө: "Эгер мен көп акча тапканымда аз-аздан бөлүп сактар элем", деп айтышы мүмкүн. Бул туура эмес. Көп деген түшүнүк сизди өзгөртө албайт. Эгер сиздин эркиңиз бош болсо, ири акчалар сизди андан бешбетер терс жакка өзгөртөт. Эгер сиз ичкиликке жакын болсоңуз, анда көп иче баштайсыз.
Эгер сиз дүкөндөрдү кыдырганды жакшы көрсөңүз, анда сиз эртеден кечке дүкөндөрдү кыдыра бересиз. Эгер саясатка берилген болсоңуз, демек бийликке жетүү үчүн акчаны аябай коротосуз. Акча үйдү жылытууга, үй жумуштарын аткарууга, тамак жасоого боло турган электр энергиясын иштеп чыгаруучу генератор сыяктуу. Эгер коопсуздук эрежесин билбесеңиз, ал өмүрүңүзгө зыян алып келиши ыктымал. Эгер аялыңыз анчейин маанилүү болбогон түрдүү шылтоолор менен сизге бат-бат доо койсо да, сеники туура деп макул боло баштайсыз. Бирок эмнегедир доо андан 5 бетер көбөйө берет. Же болбосо качан карасаң күлкүңдөгөн, өзүнөн өзү сүйлөнө берген адам менен чогуу иштейсиз дейли. Бир жакшы иш жасайлы деп канчалык аракет кылбаңыз, ал баары бир наалыганын алыган. Сиз эмне кылсаңыз да, канчалык аракет жасасаңыз да, ал баары бир ыраазы болбойт. Ага жакпаган нерселер сөзсүз табылат. Себеби көптөгөн түшүнүк көндүм адаттарды өзгөртө да, мүнөзгө да таасир эте албайт. Акча бизге пайда алып келип, бактылуу болушубузга жардам берсин үчүн айрым маанилүү жагдайларды билип алышыбыз зарыл. Боорукерлик эрки күчтүүлүктүн негизинде келип чыгышы керек. Жакшы адамдар жок эмес, бар арабызда. Неге дегенде алар кайраттуу. Алар байыганда андан да кайрымдуу болушат. Адатта бир нерсеге өз күчү менен жетишкен байлар дилдери таза, абдан адамгерчиликтүү келишет. Алар кимдир бирөөнү колдоону, кимдир бирөөгө чын дилинен жардам берүүнү тилек кылышат. Алар чеберчиликке үйрөнүүнү эңсеген зээндүү шакирттери болушун каалашат. Анткени алардагы ак көңүлдүүлүктүн негизи эрктин күчтүүлүгүндө. Ошол үчүн дегенде эле өзүңүздү өзгөртүңүз. Сиз эрк күчтүүлүктөн улам ак көңүл, боорукер болууга жетишиңиз. Кийин бир нерсеге жетишкениңизде жасаган жакшы иштериңизден көрүнүп тургудай болсун. Тышкы энергиянын 2, 3, 4 түрү жөнүндө мен жана акча китебинин 2-бөлүгүндө сөз кылабыз. Ийгиликтин 5 түрдүү деңгээли. Бир нерсени билүүнү жападан жалгыз ыкмасы бул нерсе жасоо. Ишке кирише баштоо. Сиз бул жашоодо кандайдыр бир нерсени жасоого аракеттенип киришкен элеңиз дейли. Сиздин ишке кирише баштооңуздун натыйжасы бул сиз жетишкен ийгиликтер. Бүгүнкү жашоо образы бул кечээки ой толгоолордун, кечээки үмүт тилектердин натыйжасы. Эгер биз өз турмушубузда бир нерсе өзгөртүүнү кааласак, кечээки жасаганыбызга караганда бүгүн көбүрөөк жасашыбыз керек. Бирок сиз мен көп жолу киришип аракеттенип аткарсам да эч нерсе өзгөрбөй жатат деп капа болушуңуз мүмкүн. Бул андай эмес. Кумурскага назар салып көрүңүзчү. Тоскоолдуктарга туш келгенде эч кандай токтоп калбайт. Ийгиликсиз аракеттер аны токтото албайт. Ал баары бир айла амал издейт жана аны табат. Анын туруктуулугуна, максатка умтулгандыгына суктанууга болот. Ал үчүн өтө алгыс тоскоолдук, ишке ашкыс максаттар жок. Айрым адамдар кыял тилегине жетүүгө саналуу гана кадамдар калганда жете турган максаттарынан баш тартышат. Анткени аларда өзүнө ишенүү, эрк, туруктуулук жетишпейт. Пил жөнүндө икая. Бир бала циркти аябай жакшы көрчү экен. Андагы кызыктуу ар түрдүү оюндар ага абдан жагар эле. Бир жолу алардын шаарына түрдүү-түмөн айманаттарды бар цирк келип калат. Бул кабарды угуп, ал жаңы келген циркке алып баруусун атасынан өтүнөт. Балага баарынан да пил абдан жагат. Ал укмуштуудай көнүгүүлөрдү аткарат. Оор нерселерди көтөрөт. Жөңгүлөрдүк бир нече нерсени бир жолу ыргытып жиберип, кайра тосуп алуу дегенди түшүндүрөт. Жөңгүлөрдүк өнөр көрсөтөт. Арткы буттары менен басат. Оюндан кийин бала пилди жакындан көрүүнү самап, айбанаттар кармалган капастарга алып баруусун атасынан суранат. Ал жерге келип, жерге кагылган кичинекей казыкка чынжыр менен бир бутунан байланган пилди жанынан көрөт. Ушундай чоң пил үчүн кичинекей казыкты жулуп, каалаган жагына басып кетүү эч кеп эмес эле. Ата, эмне үчүн пил бул жерден чыгып токойго кетип калбайт?
Ал оңой эле чыгып кете алат го. Себеби абдан күчтүү да, деп сурайт атасынан. Себеби аны үйрөтүшкөн. Ал ушундай жашоого көнүп калган. Дагы бир себеби аны кичинекейинде кармап алышып, качып кетпесин үчүн чынжыр менен бекем байлап коюшкан. Кичинекей кезинде жалгызсырап чынжырдан бошонуп кетүү үчүн бардык күчүн үрөгөн. Тамандарын жерге ургулаган, чынжырды үзүп кетүүгө аракеттенген. Чарчап чалыккан, алсыраган. Ошентип акыр аягында күчү жетпей турганын сезген. Мындан ары эч качан эркиндикке чыга албаган, тагдырга дуушар болгонун түшүнгөн соң айласыздан баш ийип берген байкуш. Азыр ал чоңоюп күчтүү пилге айланса да эч качан эркин боло албай турганын дагы эле ойлоп жүрөт. Бир кезде буга күчү жетпегени, баарынан да өкүнүчтүүсү андан кийин эч аракет кылбаганы. Дагы бир жолу өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен күч кубатын сынап көрбөгөнү деп жооп берди атасы астейдил түшүндүрүп. Биз дагы качандыр бир кезде аракет кылып, ишибиз оңунан чыкпаган соң өзүбүздүн күчүбүзгө ишенбей, ошол пил сыяктуу жашап жүргөн сыяктанабыз. Таанылуу. Адам өз күчүнө ишенген жерде гана бир нерсеге жетише алат. Бул маанилүү пикир болду. Көп адамдар 3-деңгээлге чейин гана көтөрүлүшөт. Мисалы үчүн, ошондо сиз өзүңүзгө «Ооба, мен жакшы адаммын, жакшы кызматкермин. Балдарым мени сыйлашат, ата-энем, туугандарым, жакындарым, досторум мен тууралуу жалаң гана жакшы сөз айтышат, кесиптештерим урматташат» деп айтасыз. Өзүбүздү ушуну менен сооротобуз. Биз баарыбыз алгачкы 3 деңгээлде жашайбыз, бирок көпчүлүгү дал мына ушул 3-деңгээлге токтоп калышат. Атүгүл алар тилек максаттары жөнүндө унутуп калгансып, 4-деңгээлге көтөрүлүүгө аракет да кылып көрүшпөйт. Адамдар карьера жасадым, таанылууга жетиштим, эми менин акчам бар, жумушум бар, үй-бүлөм жакшы, балдарым ток, кийим-кечелери бүтүн, баары жакшы, баары ойдогудай деген ойдо болушат. Мындай учурда адам турмуш тепкичтеринен өйдөлөнүү токтотуп коюп, орто деңгээлдеги барчылыкка ыраазы болуп калат. Адамдар мага келип, менин 20 жылдык стажым бар дешет. Мен болсо жок, сиздин 20 жолу кайталаган бир эле жылдык стажыңыз бар деп жооп берем. Анткени 1 жыл тажрыйба топтоо менен өтөт, андан аркысы кайталоо. 3-деңгээлде токтогондон кийин адамдар теа дегендеги бийик максаттары тууралуу унутуп, андан ары алгалууну каалабай калышат. Андан ары дагы 4-деңгээл да бар го. Эгер сиз ага чыксаңыз, анда 5-де да боло аласыз. 4-деңгээлде эч нерсе өзгөрүлбөйт. Ал ортодогу деңгээл. 5-де гана өзгөрүү болот. Жарым жолдо токтоп калбаңыз. 4-деңгээлге кайраттанып чыгыңыз. Максатыңызга жетүүгө умтулуңуз. Көз айнек. Ошого карабастан 4-деңгээл өтө маанилүү. Бодо шофер аны көз айнек деп атайт. Мында адамдын ой жүгүртүүсү эске алынган. Көз айнек бул дүйнөгө өзүбүздүн көзүбүз менен караганыбыз, ар бир нерсеге болгон өзүбүздүн көз карашыбыз, эң башкысы экинчи даражадагы көптөгөн нерселердин арасынан эң башкыны көрө билүү дегендик. Мисалы биз аялыбызды карап отуруп, эгер ал дагы бир азыраак тил алчак болгондо кандай сонун болор эле деп арман кылабыз. Же күйөөбүздү карап отуруп, мындай карап турсаң жаман эмес, байкуш, бирок ал дагы бир аз акылдуураак болгондо мындан да жакшы болмок деп аттен кылып кылабыз. Биз көз айнегибизден карап кайдагы болбогон нерселерди ойлоп табабыз, кээде болуп жаткан нерселерди көрбөй калабыз. Маанилүү пикир. Жакшы адам өзүн күнөөлөйт, ал эми начар адам башкаларды. Биз туура жашашыбыз керек. Эгер адамдын көз айнеги жаман болсо, ал байлык эмне экенин билбейт дагы, анын маанисин да түшүнбөйт. Жыргалчылыктын магызын аңдап билүүгө жардам бере турган туура көз айнек керек. Бай болгон жакшы, кедейге тамак берип, жолоочуга даам таттырасыз. Окуусу үчүн акча төлөй албаган жөндөмдүү окуучунун билим алуу акысын төлөп, кары картаңдарга көмөктөшөсүз. Оорулуу балдардын дарылануусуна жардамдашасыз.
Бул дүйнөдө 3 миллиард адам күнүнө $1 жашайт. 2 миллиард окуй да, жаза да албайт. 1 миллиард тоюп тамактанбайт. Аларга караганда биз абдан жакшы жашайбыз. Кыйын учурда кимдир бирөөлөр бизди колдошподу беле? Ошондуктан өзүбүздүн айлана тегерегибиздерге жардам берип, колдоо кубаттоого милдеттүүбүз. Биз жашаган дүйнөдө жардамга муктаж болгон адамдар толтура. Атүгүл өзүбүздүн туугандардын арасынан да бар. Сиз буга менин жардамым эч нерсе өзгөртпөйт. Алар абдан көп, мен баарына жардам бере албайм, деп айтышыңыз мүмкүн. Буга жооп катары мен төмөндөгү икаяны айтып берейин. Күндөрдүн биринде эс алуучулардын бири суунун жээгинде сейилдеп жүрдү. Чалкыган деңиз, мээлүүн жел, нымдуу кум, күн кылкылдап батып баратат. Эң сонун кокустан алыстан бир адам көрүндү. Ал эңкейип бир нерсени алып сууга ыргытып жатты. Сейилдеп жүргөн адам анын жанына келип, ал адам жээкке сүрүлүп чыгып калган деңиз жылдыздарын терип алып, кайра деңизге ыргытып жатканын көрдү. Ал айран таң калып: "Кутмануу кечиңиз менен. Эмне менен алектенип жатканыңызды айтып бере аласызбы?" деп сурайт жылмайып. "Мен деңиз жылдыздарын өздөрү жашаган чөйрөгө кайтарып жатам. Азыр суунун көтөрүлүш деңгээли начар болгондуктан деңиз жылдыздарынын баары жээкте калыптыр. Эгер аларды деңизге таштабаса, баары өлүп калышат", деп жооп берет тиги киши. "Мен түшүнөм, бирок мындай жылдыздар жээкте миңдеп саналат, алар абдан көп. Баарын алып терип алып деңизге таштоого мүмкүн эмес. Калай берсе, созулуп жаткан жээкте мындай жылдыздар өтө көп. Же эч нерсе өзгөртө албаганыңызды түшүнбөй жатасызбы?" Тиги киши жылмайып кайра эңкейди. Дагы бир деңиз жылдызын сууга ыргытуу максатында жерден алып жатып жооп берди: "Бул жылдыз үчүн бирдеме өзгөрүлөт. Бир жолу жигиттердин биринен канча акча иштеп табаарын сурадым. $300, деди ал. "А эмне үчүн $2000 эмес?" деп сурадым кайрадан. Ал ойлонуп турду да, буга чейин эч ким мынтип сурабаганын, бул жөнүндө эч ким аны менен сүйлөшпөгөнүн айтты. Кимдир бирөө ага өз ишенимине таянып, арбын акча иштеп табаарын, анын мүмкүнчүлүктөрүн, анын күчү өз ишениминде экендигин айтып берүүгө милдеттүүдөн бетер. Эми эмне үчүн ушунча эле акча иштеп табам? Мындан көбүрөөк акча иштеп тапсам болбойбу деп өзүңүздөн сурап көрүңүз. Бул тууралуу 2 ооз сөз болсо да жооп жазыңыз. Эң сонун актануу болду, туурабы? Бул суроону мага беришкенде мен өз өлкөмдү, тажиктерди күнөөлөдүм. Өзүм иштеген заводду күнөөлөдүм. Чындыгында ошондой болгон, бирок ал чындыктан качканмын. Бул менин жашоодон ала тургандыгым жөнүндөгү суроо болчу. Көз айнек деген ушул. Каалаган маалда актанса болот, бирок ар дайым эле актана бере турган абалда болуу сизге жагабы? Натыйжаны эч кандай актануу алмаштыра албайт. Андан көрө баарын өзгөртүп, тилектериңизди жүзөгө ашыруу аркылуу максатка жеткениңиз жакшы. Чечимдин түйүнү кээде биз болот деген жерде болбой калат. Тышкы кырдаал алдамчыл келет. Жумуш күндөрүнүн окшоштугунун айынан биз башка нерсени байкабай калабыз. Эгер сиз бай болууну кааласаңыз, мыкты сүрөтчүлөр тарткан сүрөттөрдү сатып ала аласыз. Сиз каалаган музыканы угасыз. Тилек кылып жүргөн машинаны жана турмуш тиричилик техникаларын сатып ала аласыз. Дүкөнгө кирип баратып баалар жөнүндө ойлобойсуз. Финансылык эркиндик деген дал мына ушул. Мындан көп болушуна баарыбыз татыктуубуз жана ага жете алабыз. 4-чү деңгээл — бул туура көз айнекке ээ болуу. Бул деңгээл өзгөчө жана өтө татаал. Адегенде үйрөнүңүз, байкагыч болуңуз. Кээде окуучу болгонго караганда мугалим болуу оңой. Мындай бир окуя болгон. Шакирт устатка келип: "Мен жашоонун сырын билгим келет, муну сизден үйрөнүүнү каалайм", дейт. Устат андан өзү жөнүндө айтып берүүсүн өтүнөт. Шакирт каерде окуганын, кандай ийгиликтерге жетишкенин, кандай тажрыйба топтогонун төкпөй чачпай баяндап, түшүнүктүү болсун үчүн бир нече мисалдарды келтирет. Андан соң устат ага сабак бере баштаганда ал
Агай, жалпысынан алганда эгерде ушундай эле болсо жакшыраак болмок дейт. Кийинки сабакта минтип кошумчалады. Эмне үчүн ушинтип көрүүгө болбосун? Андан кийинки сабакта ал биз муну башкача жасасак да болот дейт. Ошондо устат мына көрдүңбү? Кептин баары ушунда. Устат болуш оңой, ал эми шакирт болуш кыйын деген экен. Көзайнек деген ар кандай кырдаалда кандайдыр бир жакшы нерсени көрө билген, турмуштун бардык тарабы, бардык багыттарын окуп жана өнүгүүгө жөндөмдүү ошол шакирттин дал өзү. Сиздин ар нерсеге болгон көз карашыңыз же туура көзайнек. Бодошофердин америкалык оратор Стивен Кови жөнүндө баяны бар. Оратор бүткүл өлкөнү кыдырып сөз сүйлөгөн учурларда ага көптөгөн адамдар дайыма жанына келишчү. Бир жолу Кови поездге олтуруп башка бир шаарга бараткан. Аялдамалардын биринде бир киши 3 баласы менен вагонго кирип отурду да кино тасмадай көздөн өтүп жаткан жаратылышка, кооз табиятка терезеден суктана карагандай болуп баратты. Маанилүү пикир. Бирдемени жасаганга дилгирленген адам үчүн колдон келбес эч нерсе жок. Бирок балдар тынч отурбай вагондун ичинде ары-бери чуркап, кыйкырып, башка жүргүнчүлөрдүн тынчын ала баштады. Акыр аягында шок балдардын бири оратордун жанына келип буттарын ургулай баштайт. Оратор ордунан акырын турду да балдардын атасына барып: "Сэр, балдарыңыз вагондогуларга тынчтык бербей жатканын көрүп жатсаңыз керек. Теңтектик кылбай тынч отургула деп айтпайсызбы?" деп сылыктык менен акырын кайрылат. Андан кийин оратор жанагы кишиге сылык сыпа эскертүү жасаганына ичинен ыраазы болуп ордунан барып отурат. Бирок андан кийин кызык окуя болот. Балдардын атасы кудум эч нерсе болбогондой мурдагыдай эле жайма-жай терезени тиктеп кете берет. Анан арадан бир нече мүнөт өткөндөн кийин ал артка кылчайып ораторго жакшылап караган соң мындай дейт: "Менин балдарым сизди алагдык кылып тынчтык бербегени үчүн кечирим сурайм. Биз азыр алардын энеси каза болгон ооруканадан келе жатабыз. Эмне кыларымды билбей турам. А мүмкүн алар өзүлөрүнүн күйүүтүн ушундай жол менен баскысы келип жаткандыр." Америкалык бул оратор эмнени туйду деп ойлойсуз? Ал ошол окуя анын турмушундагы эч качан эсинен чыкпай турган эң күчтүү сабак болгонун жазган. Күйөөсүнүн кемчиликтерине карабай анын мыкты жактарын көрө билүү үчүн айымдар туура жашоону өздөштүрүшү керек. Аялыңда канчалаган кемчиликтер болсо да, аны кыялыңдагы периштедей көрө билүү үчүн мырзалар туура көрсөткөн көз айнекке ээ болуулары зарыл. Бардык тоскоолдуктар аркылуу өзүбүздүн кыялыбызда эңсегенибизди жетели деп көздөгөн максаттарыбызды көрүш үчүн туура көрсөткөн көз айнек керек. Кээде маңыздын өзү таптакыр бөлөк нерселерде катылган болот. Эгер сиз мына ушул 4 деңгээлде болгон болсоңуз, 5-ге даяр болуп каласыз. Дал мына ушул 5 деңгээлде өзгөрүүлөр болот. Өзүңүздү өзүңүз жаңыча көрө баштайсыз. Бул эмнени билдирет? Сиз бул айтылгандарды кайталаңыз жана анын маанисин түшүнүүгө аракеттениңиз. Өзүн өзү жаңыча көрүү. Биз жашаган бул дүйнөдө бардык адамдардын тилек кыялдары бар. Бардык эле дилинин тереңинде бир нерсеге жетүүнү, бир жакшы нерсени жасоону тилек кылышат. Байкап көрсөңүз, бул жагынан бардык эле адамдар бирдей, бирок бизди ар түрдүү кылган өзгөчөлүктөр бар. Ал өзгөчөлүктү өз тилегибизге канчалык деңгээлде ишене турганыбыз жана өзүбүздү өзүбүз четтеп туруп көрө билген жөндөмүбүз деп айтсак болот. Бирдей максаттары бар 2 адамды элестетиңиз. Алардын бирөөсү көздөгөн максатына жетет, а экинчиси жетпейт. Эмне үчүн? Же ал буга татыктуу эмеспи? Ошону тилек кылбады. Биз ар түрдүү кылган эмне? Бул биздин чын дилден берилгендигибиз, өзүбүздү жаңы сапатта сезе билүүбүз. Эгер сиз өзүңүздү четтен туруп көрө алсаңыз, эгер сиз чындыгында өз турмушуңузду өзгөртүүгө жана ой тилектериңизди жүзөгө ашырууга жөндөмдүү болсоңуз, сизде өзгөчө абал пайда болот.
Бардыгына үлгүргөн аялдын кантип сүйлөшкөнүн, кантип телефон чалганын, кантип баскан турганын карап көрүңүзчү. Анын жүрүм-туруму анын чын тилден берилгендигин чагылдырат. Оптимисттер кандай ой жүгүрүшөт? Эгер алар поездден кечигип калса, кийинкисинен эртерээк келиптирбиз деп эсептешет. Баарына үлгүргөн адамдарда өзгөчө жөндөм бар. Бул өзүн керектүү сапатта сезе билүү, өзүн ийгиликтүү көрсөтө алуу жана өзүн жеңүүчү деп сезүү. Сенин жеке пикириң икаясы. Оазистердин какыраган чөл арасындагы суулуу өсүмдүктүү жер. Бирине жаш жигит келип, шылдыраган туп-тунук суудан ичкенден кийин булактын жанында эс алып отурган карыядан: "Мында кандай адамдар жашашат?" деп сурайт. Карыя жооп берүүнүн ордуна жигитке ошондой эле суроо узатат. "А сен келген жерде кандай адамдар жашашат?" "Ниети жаман, өзүмчүл адамдар жашашат" деп жооп берет. Анда карыя: "Ошондойлорду бул жерден да табасың" деп сөзүн бүтүрөт. Ошол күнү дагы бир жолоочу жигит булакка келип суусун кандырат. Карыяны көрүп, жылуу саламдашкандан кийин: "Бул жерде кандай адамдар жашашат?" деп сурайт. Карыя жооп берүүнүн ордуна баягы эле суроосун узатат. "А сен келген жерде кандай адамдар жашашат эле?" "Эң сонун, чынчыл, меймандос, достукту сүйгөн. Мен алар менен коштошконума аябай өкүнөм. Ошондойлорду бул жерден да табасың" деп жооп берет карыя. Ал экөөнүн сөздөрүн угуп турган дагы бир киши кепке аралашып, бир эле суроого эмне үчүн алар эки түрдүү жооп беришти деп сурайт карыядан. Карыя ага мынтип жооп узатат: "Биздин ар бирибиз жүрөгүбүздө эмне алып жүрсөк, ошону гана көрө алабыз. Кимде-ким өз үйүнөн эч бир жакшылык таба албаса, аны бул жерден дагы, башка жерден дагы таба албайт. Эгерде биздин айланабыздагы кайнап жаткан турмушта бирдеме жакпаган болсо, ал нерсенин өзү эмес, ал тууралуу пикирибиз жаныбызды кашайтып капа кылат. Сиздин дептерчеңизге. Адегенде эле өзүңүздү өзгөртүңүз. Сиз чын дилден эрктүүлүгүңүз менен ак көңүл боорукер болууга, бул касиетиңизди ар кандай шарттарда жоготпоого жетишиңиз боорукердик эркиңиздин күчтүүлүгүн билдирип турсун. Мындай өзгөчөлүк кийин сиз бир ийгиликке жетишкен соң жасаган жакшы иштериңизден көрүнүп тургудай болсун. Көзайнек. Көзайнек деп аталган деңгээлге жеткенибиз бул дүйнөгө өзүбүздүн көзүбүз менен караганыбыз, ар бир нерсеге болгон өзүбүздүн көз карашыбыз, негизгиси көптөгөн экинчи даражадагы нерселердин арасынан эң башкысын көрө билгенибиз. Каалаган маалда актанса болот, бирок ар дайым эле актана бере турган абалда болуу сизге жагабы? Натыйжаны эч кандай актанууга алмаштыра албайт. Андан көрө баарын өзгөртүп, тилектериңизди жүзөгө ашыруу аркылуу максатка жеткениңиз жакшы. Чечимдин түйүнү кээде биз болот деген жерде болбой калат. Күйөөсүнүн кемчиликтерине карабай, анын мыкты жактарын көрө билүү үчүн айымдар туура жашоону өздөштүрүүсү зарыл. Аялында канчалаган кемчиликтер болсо да аны кыялданган периштедей көрө билүү үчүн мырзалар туура көрсөткөн көз айнекке ээ болуу керек. Бардык тоскоолдуктарга карабай, өзүбүздүн кыялыбызда эңсегенибизди, жетели деп көздөгөн максаттарыбызды көрүш үчүн туура көрсөткөн көз айнек керек. Кээде маңыздын өзү таптакыр бөлөк нерселерде катылган болот. Ошондой эле эң башкысы көздөгөндөн жаңылып калбоо. Баарына үлгүргөн адамдарда өзгөчө жөндөм бар. Бул өзүн керектүү сапатта сезе билүү, өзүн ийгиликке жетишкен адам катары элестете алуу. Мындай сапаттар үйрөнүү гана керек. Байлыктын символу. Сиз ар бир диндин өзүнүн символу бар экенин, ар бир өлкөнүн герби жана желеги боло турганын байкадыңызбы? Кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн алар керек? Алардын эмне кереги бар? Символ күч-кубат берет. Эгер сиз ата-бабаларыбызга таандык кандайдыр бир баалуу нерсени үйүңүздөн таап алсаңыз,
Алар сиз үчүн баа жеткис ыйык нерсе болуп калат. Анткени алар муундардын байланышын эстетет, өткөндүн символу катары бааланат. Эгер сиз тигил же бул коммерциялык компанияга келсеңиз, кире беришинде анын ишмердүүлүк чөйрөсүн жана ийгиликтерин чагылдырган логотипке дароо көзүңүз түшөт. Ошондо бул компанияга ишене баштайсыз. Байлыктын символу ошол сыяктуу эле биздеги ишеничти арттырып, күч-кубат берип шыктандырат. Эгер сиз храмда дегени жаңы, андан кийин эски иконканын христиандар сыйына турган Кудай же улиялардын кооздолуп тартылган сүрөтү. Иконанын алдында туруп калсаңыз, ар кандай сезим пайда болот. Кудум өткөн муундардын үмүт тилектерин жана ички туйгуларын өзүнө сиңирип алган сыяктанган. Бул эски иконкалар бизге эң күчтүү жана жан эргиткен жылуу сезим багыштайт. Майда калтырак пайда кылат, көзгө жаш алдырат. Кайсыл динге ишене турганыңыз маанилүү эмес. Эски храмдарга барып туруш керек. Мен Меккеге барганымда ушунчалык таасирлендим. Аны сөз менен түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Андагы ыйык ташты колум менен сыладым. Мындай карасаң, ал жөнөкөй эле кадыресе бир таш, бирок анда көз менен көрө алгыс мезгилге баш ийбеген бир өзгөчөлүк бар эле. Нече кылымдардан бери миңдеген миллиарддаган элдер салымдарын кошушкан ушундай бир нерсе эле. Сен ошол жерде турасың, бирок өз денең өзүңдүкү эместей сезилет, а сен аны сезип да койбойсуң. Сен кудум башка дүйнөдө жүргөндөйсүң, сенде эч кандай ой болбойт, жөн гана тигилип турасың. Көз жашың токтобой ага берет. Эмне үчүн ыйлап жатканыңды өзүң да билбейсиң. Символдордун бизге эмне үчүн маанилүү экени ушундай. Сиз өзүңүз үчүн байлыктын символун ойлоп таап, анын дизайнын аныктап аласыз. Бул символ сиз уктаган жана иштеген жерде болушу керек. Ал бардык жерде сиз менен бирге болушу зарыл. Сиз кыйналып турганда, дене боюңузду калтырак басканда же чарчаган маалда байлыктын символуна караңыз. Мына ошондо ал сизге күч-кубат, энергия тартуулаганын сезесиз жана бул сезим сөз менен түшүндүрүүгө болбой турганын сезим.